Өзүңдү өзүң дарыла. Аз кандуулуктун алдын алыңыз. Кызылчанын согун аз кандуулук жана ич каткан жагдайда элдик медицинадагы натыйжалуу ыкма катары пайдаланып жүрүшөт. Мындай ыкманы пайдалангыңыз келсе, аталган өсүмдүктүн согу менен бирге сабиздин согун аралаштырып, соңунда 30-40 мүнөт салкын жерге коюп коюңуз. Андан соң 1 стакан өлчөмүндө пайдалансаңыз болот. Мунун натыйжасы аз кандуулуктун алдын алат жана ич каткандар үчүн да өзгөчө жардам берет. Оозуңдан жагымсыз жыт чыкса, ооздогу жагымсыз жыттан арылгыңыз келсе, эмен кайнатмасын даярдоодон эринбеңиз. 60 грамм эмен жалбырагына жарым литр суу куюп, 30 мүнөт кайнатасыз да муздагандан кийин ошол өлчөмдө кайнатылган суу кошосуз. Ушундай эле кайнатманы эрмен шыбагынан жасасаңыз да болот. Муну тамак ичкенден кийин пайдалануу кажет. Тиштин бүйлөсүн дарылоо. Жабыркаган тиш кыймылдап же биротоло түшүп калса, сүйлөгөнүңүздү, келбетиңизди гана бузуп көрсөтпөстөн, толгон токой оорулардын очогу экенин эсиңизден чыгарбооңуз зарыл. Өтө кеңири таралган тиш ооруга каршы эң алгачкы көмөк албетте бала кезден тарта күн сайын тишти жууп тазалап туруу кажет. Элдик медицинада кенен колдонулуп келе жаткан өсүмдүк шальфей. Мунун кайнак сууга демделген тундурмасын бүйлө канаганда колдонсоңуз натыйжалуу экени байкалат. Аталган тундурманы даярдап пайдаланып көрсөңүз, шишиген бүйлөнү калыбына келтирүүгө жардам берет. Канттын өлчөмүн азайтат. Кадимки жаңгактын ортосундагы жукадан торчосунан даярдалган бир уч калдыкты чай ордуна кайнак сууга 1 күн бою демдеп, кийинки күнү тамак ичерден 30 мүнөт мурда стакандын 3/1 бөлүгүн ичүү кажет. Мунун натыйжасы кан курамындагы канттын өлчөмүн азайтып, шалдыроо же уйкусуроону жөнгө салып турат. Мындай ыкманы үзгүлтүккө учуратпай, ар дайым колдонуп туруу керек. Жөтөл, бронхитке каршы бир ыкма. Эгерде жөтөл жана бронхит оорусунан кыйналсаңыз, кадимки түрптү чакан темир идишке майдалап чарчы түрүндө туурайсыз да, үстүнө шекерден тегизсеп, капкагын жаап духовкага саласыз. 2 сааттан кийин алып чыгып, түрптүн кесиндилерин алып салып, согун сыгып алып, муздатып, атайын таза бөтөлкөгө куюп аласыз. Өлчөмү 2 кашыктан тамак алдында жана жатар алдында ичүүңүз кажет. Организмди камсыздандыруучу суусундук. Бирдей өлчөмдөгү ит мурун, кызыл четин, өрүк как жана мейизди алып бир идишке чогултуп, баарын тегиз аралаштырып алыңыз. Аралашмадан 1 аш кашык алып 1 литр кайнак сууга 4 саат бою демдеп коесуз. Сиз белгилеген мөөнөттүн соңунда атайын сүзүп тундурманы суусундук катары ичсеңиз болот. Мындай суусундук сиздин организмиңизге зарыл болгон 1 күндүк азык менен камсыздандыраарына ишенип коюңуз. Зайтун майынын пайдасы зор. Себеби зайтун майы канда айланып жүрүүчү зыяндуу холестериндин санын азайтып, пайдалуу холестериндин өлчөмүн көбөйтөт. Андан тышкары жогорку кан басымына каршы колдонулат жана учурда кан басымын түшүрүүчү дары-дармектердин көпчүлүгү зайтун дарагынын жалбырагынан негизделип жасалат. Зайтун майынын эң маанилүү касиети кээ бир рак ооруларын алдын алууда коргоочу сапатка ээ. Алсак, Оксфорд университетинин докторлору жүргүзгөн изилдөөлөрдө зайтун майынын ичеги рак оорусунан коргоочу өзгөчөлүгүн далилдешкен. Андан тышкары зайтун майы сөөк тыкандарындагы кальцийдин сиңишине пайдалуу. Айрыкча зайтун майынын курамындагы Э, А, Д жана К витаминдери жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн сөөктөрүнүн жакшы өсүшүнө жана бекем болушуна жардам берет. Зайтун майы клеткаларды жаңылоочу касиетке да ээ. Бетке түшө баштаган бырыштарды дарылоодо колдонулат жана жаштыгымды сактайм дегендер үчүн табылгыс дары. Терини жакшы сактап, аны зыяндуу таасирлерден коргойт. Көңүл чөккөндө же чарчаганда акыл эмгеги менен иштеген адамдардын мээси тынымсыз иштегендиктен нерв системасын жөнгө салып туруусу керектелет. Эске тутумуңузду жөнгө салып тургуңуз келсе, эс алуу күнүн да пландай билиңиз. Күн сайын муздак сууга түшүүнү унутпаңыз. Башкысы эртең мененки жалкоолуктан арыла аласыз. Көбүнчө кальцийге бай болгон сыр, жашылча жемиштерди, сүт жана жумуртка менен тамактанууну адатка айландырыңыз. Эгер кызматыңыз акыл энергияңыздын туруктуулугун талап кылса, жаңгак менен балык өзгөчө акылыңыздын тунук болушун камсыздайт. Кайың. Жазында тал-теректер бүрдөгөн кезде кайыңдын согу витаминге толуп турган мезгил болот. Эгерде бөйрөк жана бооруңуздун тазарышын кааласаңыз, күнүнө эртең менен 1 стакан кайыңдын согун ичкениңиз туура. Мындай ыкманы көбүнчө сарык оорусу менен ооругандар пайдаланып келишет. Ошондой эле кайыңдын согуна спирттен кошуп суюлуп бара жаткан чачка сүйкөсө да жыйынтыктуу таасири берет.
Пияз. Жумурткадан кичирээк болгон жаңы тоголок баш пиязды жатар алдында жеп жатсаңыз, сергек жашоого кадам таштаган болосуз. Тагыраак айтканда, күнү түнү дебей өзүңүздү жеңил сезип, сергек жүрөсүз. Ал кан тамырларды тазалап, ашыкча заттарды чыгаруу менен шлактарды бөлүп, зат алмашууну жакшыртат. Мындан тышкары кандагы холестеринди да тазалай турганын эсиңизге сала кетмекчибиз. Чийки пияз жеген адамга суук тийбейт. Эгер ооздо жагымсыз жыттын болушуна кооптонсоңуз, кадимки эле укропту сүткө малып чайнаганыңыз туура. Себеби сүткө чыланган укроп кандай жытты болбосун тез арада айдап чыгат. Картошка. Картошканын сыртын арчыбастан тазалап жууп, сүргүчтөн өткөрүп, андан соң анын согун сыгып алуу менен эртең менен ач карын ичүү сунушталат. Себеби жүрөктүн саламаттыгы жана ашыкча туздардан арылтуунун бирден бир булагы. Эске сала кетчү нерсе, бул ыкма толуп бараткандарга жана диабет оорусуна чалдыккандарга болбойт. Бал. Эгер кан басымыңыз төмөн болсо, күнүнө ач карын 1 чай кашык бал жеп турууңуз шарт. Өзгөчө май айында тартылганы колдонулса, натыйжасы көбүрөөк. Себеби ал жаңы ачылган гүлдөрдүн нектарынан чогулгандыктан бир гана канга эмес, денедеги туздардын чыгарууга да жол ачып, тердетүүдө чоң кызмат аткарат. Ал эми таттуудан аллергиясы барларга бул ыкмадан алыс болуусун баса белгилейбиз. Төбүрчак. Бул өсүмдүктү көп ооруга каршы колдонсо болот. Төбүрчактын дарылык касиети деп анын бөйрөк ооруларына, денеге сары суунун толушуна, кантты төмөндөтүүгө жана жүрөк оорусуна, микробторго каршылыгын айтууга болот. Мындан тышкары алсыроого эч жол бербейт. Себеби төбүрчак калориясы күчтүү деген өсүмдүктөр тизмегинен орун алган. Ары. Эгер бутуңузду, колуңузду суукка алдырып алсаңыз, кадимки эле бала арысына чактыруу шарт деп эсептелет. Себеби анын ийнесинде бир нече пайдалуу жана дары заттар орун алган. Мындай жел менен суук тийген колуңузду же бутуңузду 10 күн катары менен чактырсаңыз, аталган оорудан жеңилдей түшөсүз. Андыктан бала арыга чактыруудан эч коркпоңуз. Чычырканак. Бул өсүмдүктүн жашоодо аткарган кызматы өтө чоң. Себеби күйүктү жана үшүккө алдырууну дарылоодо натыйжалуу жыйынтык берет. Мөмөсүндө эле эмес, жалбырагындагы, кабыгындагы биологиялык активдүү заттар бири-биринин жардамы менен сапатын да, таасирин да жогорулатып келет. Сарымсак. Сарымсакты майга кууруп жесе, денедеги жагымсыз жыт жоголот. Сарымсактын пайдалуулугун ушундан байкоого болот. Ал эми сарымсакты көп жеген адамды жылан чакса да уусу өтпөйт. Себеп дегенде сарымсактын ачуусу. Ошондой эле сарымсакты туз менен жеген адамдын оозу кургабайт. Ал эми анын эң күчтүү касиети деп ашказандагы куртту өлтүргөнүн айтса болот.